79 айылында өткөн 6 жаштан жогорку курактагы өспүрүмдөрдүн катышуусундагы ачык турнирге өлкөнүн ар кайсы аймактарынан бери келишкен. Жалпысынан 15 команда катышкан турнир Баткен коогалагынын катышуучусу маркум ага лейтенант Кубанычбек Кушпековдун жаркын элесине арналды. Баткенде 11 августта 2000 жылы чогуу болчу ошо күнү. Анан өтүп кетти ошондон. Бирок бу баланы жыл сайын эскерип турабыз. Биякта жана Асанбеков Турус деген жигитибиз, ал да биздин классташыбыз. Ошо жыл сайын өткөрүп турат. Биз унутпайбыз. Дайыма ошо классташтар келишкен сайын анан Бишкектеги дагы чогуу военный училищеда окуган балдар дагы ар дайым ошо катышып келип, анан сурап турушат. Бул турнир жылыга өткөрүлүп келет. Ысык-Көл облусунун таэквондо федерациясынын президенти Турус Рыскул уулу уюштуруп, жеңүүчүлөр үчүн диплом, медалдар каралгандыгын айтат. Кыргызстан боюнча келип атат, 15 команда, 10-15 команда болду. Катышуучу 150 бала бар. Күндүк жаштар жана взрослыйлар арасында болуп атат. Бул жылда өтчү турнир. Ачык ошо Кушпек Кубанычбектин атынан бул балдарды патриоттулукка тартып, ушундай турнирди өткөзүп келатабыз. Даярдыгым жакшы эле. Настрой бар. Ошо. Канчадан бери катышасың? Уже почти 5-6 ай болуп калды го дейм. Кичинекей шагымдан негизи тэквондону көрчүм да, и байкем дагы, көбүнчө байкелерим да катышчу да. Сергек жашоого үндөгөн республикалык ачык турнирде калыстар тарабынан жеңүүчүлөр аныкталды. Спорттун бул түрүнө кызыккан жаш өспүрүмдөрдүн жыл сайын көбөйүп бараткандыгын айтышат. Алардын арасында кыздар дагы бар. Ал эми Кубанычбек Кушпеков туурасында айтсак, 79 айылынын тургуну ага лейтенанттын эл жер үчүн кылган эрдиги эч качан унутулбай тургандыгын белгилешет. 150 бала катышкан ачык турнирдин соңунда жеңүүчүлөр сыйланды. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, 79 районунан.